Ушул жерде жашайм, ушул көчөдө, Сулайманов көчөсүндө. Анан бир проблема жакындан бери биздин айыл өкмөт текшере жаган, текшере болсун билбейт экенмин. Бирок биздин айылды Нариманга өткөзүлүптүр. Бул бир проблема болот. Эми справка алсаң аягынан аласыңар. Шайлоо болгондо айыл өкмөткө барабыз дагы. Шайлоо убагында фамилиябыз ушул жерде шайлоодон чыгат. Жанакы колубузду бастырабыз го. А чыгат да анан кийин Кокстан дагы бирөө жарым бала чыгабыз, же болсо үйдө бирөө жарымга паспорт алмашканы барып, неме кылган болсоң, учетуң автоматически Нариман айыл өкмөтүндөгү Сулайманов көчөсүнө кетип калат. Буга эми ар бир адам өзү барып карашууга, мисалы үчүн аралыгын эсептеп койгондо 45 километр, менчик машинаң болсо канча бензин кетет. Болбосо маршрутка менен барсаң канча акча кетет. Ушуга ора болушубуз керекпи, же буну же айыл өкмөт карайбы, же болсо госрегистр карайбы. А бул эми ар бир адам чуркай бериш керекпи, же болсо мунун ошо кызматтар иштегендер бар, ошолор кичине карап койсо. Утуруп мен бир 4 жыл, 5 жыл мурун учетко койгонмун. Башка жака кеткен экен. Эми дагы кече неме Курманжандатка барып аялдын паспортун алмаштырайын деп барсам, менин учетум менен кызымдын учету дагы Нариман айыл өкмөтүндө жүрөт. Мен эми карашууга дагы барышым керек. Биз азыр бул боюнча жана 2008-жылы Кайрагаш деген айылдан Нариманга карашуу жерден жер тилкелерин алгандардын гана проблемасы да бул. Ал көчөдө бир эсептелүү адамдар болуш керек, бирок бул маселени чечтик биз азыр. Бир эле мезгилде Кататалыктан анан кийин Наримандан токтом чыгартып анан кызыл китеп жасаганга өтүп алышкан эле. Ошол түйшүк болуп атканда азыр уже кадастр ишканасынын жетекчиси менен сүйлөшүп, түз эле айыл өкмөттүн биздин токтом менен биздин жер биздин баланска өткөнүнө байланыштуу деп чыгара турган болду. Буквально 5-10 күн мурда чечилди бул. Анан экинчи жагы жанагы паспорт учет коюп, паспорт алуу тиги маселеси азыр жеринде ушу баш плака коюлду, бир аппарат. Жана таза коомдун аппараты келди, биз сотрудник уже өткөзүп алып, установка кылып, мына элди тейлей турган калп тейлөө борбору бар, мына каанасы бар. Биздин конторада. Ошол жерде Молдомат Тыныч деген уже баштады. Ушул жерде сүрөткө тартып, ушул жерде паспорт берүүгө, ушул эле жерде күбөлүк берүүгө, загысты, өлгөндүгү тууралуу 53-форманын бардыгын ушул жерде бүтүрөт. Алар бардыгы госрегистрге барып кереги жок. Азыр карашууга ора болуштун кереги жок. Бул документтердин баары ушул жерде бүтөт да. Анан айрым жана мүмкүнчүлүгү чектелген паспорт алууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар бар. Башплактан бир 3-4 барларды алып бердик. Азыр эми жаш бир семьядан бир 2-3 баланын күбөлүгү жок деп кайрылуу түштү. Аны дагы соц кызматкерлер менен сүйлөшүп алып берүүнүн артында иштеп атабыз, алып беребиз анда. Анан жер суу маселеси болсо эми сууга дагы шөр бар. Айыл өкмөт жардам берип, сууну чыгарып алдык. Көчөлөргө кичине шагал төгүп берсе, айыл өкмөттөн жардам. Анан свет эми освещение түнүндө неме алганда мына столбар бардыгы бар. Ушуларга неме коюп берсе элге, бул да жакшы болмок. Бу жерде бардыгында жок. Мына жерде өзүбүз неме кылып өзүбүз үйдөн койдук. Бу жерде бир эки эле неме атага до конца коюш керек да. Башка көчөлөрдө бар. Анын жерге бир шагыл төгүп берсе, эми асфальт кылсаң мунун астында суу бар, аны казышка да проблема. Онун көрөк шагыл төгүп, шагыл нормально койсоң, карасаң бардыгы ылай болуп турат. Көчөнүн немелери. Мындай проблема болуп келе жаткан нерсе, баягы эгер көчөгө өзүңүн атын койдуңбу, демек ошол көчөнү сен электр мамычаларын коюшуң керек, зым тартышың керек, асфальт төшөшүң керек, же болбосо шагыл төшөп, жок эле дегенде ошол жарыктандыруучу каражаттар менен камсыздашың керек дегендей бир түшүнүк бар да. Анан бирок кээ бир учурда ошол эле Сулайманов көчөсүн айта турган болсок, ал жерде ошол өзүнүн атасын койгон инсандын азыркы учурда мүмкүнчүлүгү жок экен ага. Ошол учурда сиздерден жардам болобу эми? Мен өзү азыр сен айткандай ал баягы эсептешип, мен ушул көчөгө инфраструктурасын оңдоп берем, анан атамдын же апамдын атын кой десе, бул туура эмес да негизи. Биз өзү ат койгондо айылдык кеңештин депутаттарынын сессиясында карап бекитип анан коебуз да. Бирок ошондо дагы андай жанагындай соодалашпастан эмгеги сиңген адамдарды коюуга аракет кылабыз. Сулайманов Сүйүнбай ака бул көп жылдар жетекчилик кызматта жүргөн, өзү үчүн мыкты билген, казыр балуу биздин ардагерлердин бирибиз болгон, азыр көзү өтүп кетти, ошонун атын коюлган. Бирок биз ал көчөгө бала чакасынын күчү менен койсун деген принциптен алыспыз. Ал жердеги эл просто сураныптыр келип өздөрүнөн.
Анан мен былтыр мүмкүнчүлүк болбой калган. Быйыл аракет кылып атабыз, өзү бюджеттин эсебинен коюп беребиз. Ошол эгер асфальт болсо жакшы болот эле, бирок эгер жогору дегенде шагыл төшөп берсе жакшы болот эле. Анан ушул жарыгын карап берсе, бюджеттик тартыштыктар деле сизге маалым. Кайсыл убакыттарда бүтүрүп бере аласыз ушул нерсени? Биз ал көчөнүн ошо Сулайманов көчөсүнүн жанында Ишанкулов деген көчө бар. Быйыл ошону киргиздик, 400 метр жердин асфальттайбыз. Былтыр Токтогул деген көчө бар, 1 километр, 1 чакырым узундугу. Аны да асфальттап бүттүк. Быйыл ошо Ишанкуловду кылабыз. Эмдиги жылы возможно ошол Сулайманов, ал деле кыска эле көчө. Эмдиги жылы асфальт кыласыз? Быйыл шагыл төгүп, жолун оңдоп, откосторун чыгарып даярдайбыз. Ошону 1-2 айда чечип берип койсоңуз. Чечип берем. Кудай кааласа мына азыр 2-чи квартал деп сүйлөшүлгөн, пландаштырылган. Ал көчө эмес, да 1-2 көчө бар да кошумча жасай турган. 2021 кандай иштердер аткарылды ошол боюнча? Биз эми өткөн жылы баягы пандемия болуп, аркы берки болуп, бюджеттик тартыш болуп, бир топ маселе болду. Бирок ага карабастан, мисалы Талдык деген айылыбызда 5 чакырым жерге таза суу тартып пайдаланууга бердик. Бүгүнкү күнү иштеп атат. Ошол айылда баягы жазга маал катуу сел келип, айылдын 2 айыл туташтырган ортодо чоң Машрап сайдагы көпүрөнү алып кетти эле. Аны да кылдык. ФАПтарды ремонттоп атабыз. Садырбай айылында ФАПты ремонттоп пайдаланууга бердирдик. Мектептерди ремонт кылып атабыз. Эшим айылындагы спорт аянтчасы мини футбол курулуп пайдаланууга берилди. Башбулактагы спорт аянтчасы 1,5 миллион реконструкция болду. Мурда бар эле. Азыр жаңы современный жанагындай укладкаларды коюп, башкадан кылып жасап чыктык, освещениясын бир оңдоп. Мындан сырткары дагы ушул Башбулактын өзүндө бир 2 көчөгө таза суу тартылды. Араб инвесторлордун жардамы менен. Анан ички жолдордо оңдолду. Жанагы айылдын ичиндеги мамычлар жаңыланды. 4,5 чакырым жерге жанагы зымдарын алып бердик. Ушундай жана Токтогул көчөсү асфальтталды дедим. Ошол көчөнүн освещениясы жаңыланды. Ошол иштер көп эле болду. Анан Торгой Булак деген айылыбызда таза суу тартылган, былтыр сел алып кетти эле, ошону оңдоп, анан резервуар бир 100 тонналык резервуар кошо куруп, ошол айылдын ички жолдору, ошол айылга бир трансформатор жаңылоо, опоролорду алып берүү, ошол иштер болот быйыл дагы.